Жети Өгүз районунун Жети Өгүз айлы аймагында 21 январь күнү саат 17:00 чамасында Көк Жайык жайлоосунун Телти участогунда кара көчкү түшүп, бир адамды басып калды. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматта 3 киши отун чогултуп жүргөн учурда кара көчкү түшкөнү айтылат. Алардын экөө аман калып, бирөө табылып элек. Издөө куткаруу иштерине 18 куткаруучу жана жергиликтүү тургундардан 30 адам тартылган. Куткаруучулар Кара Коош шаарына аталган аймакка кечки саат 23:15 чыгып кетишкен. Учурда ал жакта байланыш жок болгондуктан акыркы маалыматтар келе элек. Бишкек-Ош унаа жолунун 264 чакырымындагы Чычкан суусуна түшүп кеткен май ташуучу унаа 22 январь күнү саат 15:30 чыгарылганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Эскерте кетсек, 38 тонна май ташып бараткан унаа 20 январь күнү сууга кулап, анын кесепетинен бир адам каза тапкан. Кырсыктан жабыркаган дагы 2 киши аймактык ооруканага жеткирилген. Ошондой эле жергиликтүү ишкердин суунун боюна жайгашкан балык чарбасына зыян келтирилип, 4 тоннага чукул балык кырылып калганы айтылган. Кыргыз Республикасынын Россиядагы элчилиги Санкт-Петербург шаарында кыргызстандык жаран кокустуктан улам каза болгонун тастыктады. Ага ылайык Россия Ички иштер министрлигинин Санкт-Петербургдун Фрунзе району боюнча башкармалыгы 1980-жылы туулган кыргызстандык жарандын каза болгондугун ырастаган. Каргаша 19 январда киши автобусту оңдоп жаткан учурда болгондугу айтылат. Ал эми элчилик маркумдун жакындарына зарыл болсо сөөктү Кыргызстанга жөнөтүү үчүн жардам берүүгө даяр экендигин билдирди.